Билермандар 2 ұпай артта қалуда. Біз болса 7-ші раундты баштайбыз. 7-ші раундта дағы 1000 сом байге қатар қойылады. Мықтыбек мырза, сұрауыңызды бере беріңіз. 7-ші раунд. Мурдагы суроо боюнча, эгер боёгуч деген эле сөз чыкканда мен кол көтөрөт элем. Боёгуч деген сөз болгон жок. Кийинки суроо. ГМО деп калдыңыздар. Гендик деңгээлдеги модификацияланган организмдер жөнүндө суроо. Канадада өзгөчө. Деги эле дүйнө жүзүндөгү будай эккен фермерлердин, дыйкандардын эң чоң душманы бул талаа чычкандары. Эсептерге ылайык эгилген дандын 30%-га чейинкисин чычкандар ташып кетет экен. Канадалык окумуштуулар фермерлердин өтүнүчү боюнча ушундай ыкманы чыгарган чычкандар талаага киргенде көздөрүнө миллиарддаган мышыктар көрүнүп турган. Суроо: окумуштуулар кантип ушул эффектке жетишкен? Минута кетти. Жок, ошол чычкандарга наркотикалык кандайдыр бир затты колдонушпадыбы? Жедирип. Жок, бир жагынан ошондой болушу мүмкүн, бир жагынан ол каяктан таап жеп. мышык жок, бирок немеде ошол бир свет аркылуу мышыкты көрсөтүп коюшу мүмкүн да. Баягы түс аркылуу көрсөтүп коюшу мүмкүн. Будайлардын үстүнө Бир нерсени чагылдырып туруп, нур аркылуу чагылдырып коюшу мүмкүн да. башка кассетан убакта жылтыраган кассетан жаңаларын илип коет. Жок, бул жерде миллиондогон мышыктар. Мышыктын элесин көрсөтүп койгондо бул жерде бир неме мененчи, бир нур мененчи. Бир нур менен мышыктын элесин көрсөтүп койгон да. Андан кандайдыр деңгээлде. Жок, мышык ажагандан ошол чычкандар деп киргенде уже ошондой көрүнүп калат. Ушулар чыккан учурда гана деп атат. Талаага чыккан. Жок, ошол талаанын немесиге гана койгон болушу мүмкүн да. Чагылдыруу эрежесине коюшу. Жок. Эми башка эмне? Онча миллиондогон мышык эч качан койбойт да, реально мышык. Нур аркылуу гана болушу мүмкүн. Ол жерде нур аркылуу гана болушу мүмкүн. Улап койгон эмеспи деп. Жок, чычкандар ар бир чычканга ула албайт да. Ар бирине каяктан. Ал будай аркылуу жедирип коюшу мүмкүн эле да. Будай болушу мүмкүн. Дагы бир дары, анан кийин нур аркылуу эки вариант болот да бул жердечи. Дагы эмне болот? Жок, будайдын өзүн ошондой көрсөтүп коюшу да мүмкүн. Будайдыбы? Чагылдыра турган нерселер менен мышыктын нерсесин чагылдырып, Будай мышыкка окшобой турган мышыктын куйругу мышыкка окшошу мүмкүн. Семетей мырза, убакыт аяктады. Билермандар тынчтанабыз. Семетей Амиралиев ким жооп берет? Болбосо башка вариант жок. Бизде 1 мүнөттүк Семетей мырза. 3 секунда. 1, алалы. 2, Урматтуу алып баруучу, 3. команданын өтүнүчү боюнча биз үнөмдөгөн убакыттан 30 секундтан алабыз. 30 секунда кетти. Нур аркылуу болбоду ошондо бул жерде. Нур аркылуу ошол Нур, дары, дагы эмне болушу мүмкүн? Варианттар. Башка варианттарда. Талаада канча будай бар, канча будай бар. Ошону аргында мышыктандуу кылып, мышыктардын өздөрүн алып келбеши мүмкүн, а? Жок, мышыктар ошол 3 вариант бар. кандайдыр бир нурдун негизинде, кайсыдыр бир нурдун негизинде ошол прожектордун булары көп да. Ошол нур болот да, анан кийин будайга дары берген эмес, будайга. чыгарышы мүмкүн. Будайга. Нур болсо, мисалы үчүн 24 саат нур жанып тура бербейт. Бул жерде плантация эмес, а? Плантация эмес. Ээн тала. Жок, 30 секунда аяктады. Урматтуу алып баруучу, бул суроого Асылбек мырза жооп берет. Асылбек Насирдинов. Миллиарддаган мышыктар. Чычкандарга миллиарддаган мышыктардын көрүнүү себеби биздин оюбузча бул аргындаштыруу, жана будайларды аргындаштыруу жолу менен бир түр чыгарышы мүмкүн да. Ошо будай миллиондогон, бул жерде ошончо миллиондогон мышыктар чычкандарга көрсөтүү өтө кыйын нерсе. Өзүн чычкан, мышыктын өзүн чычканга. Ошон үчүн бул будайды аргындаштыруу жолу менен мышыкка окшош, мышыктын куйругунабы же бир нерсесине окшош турган бир түр чыгарышы мүмкүн, будайдын түрүн. Будайдын кылкандары бар го? Ошону элестетип атам да мен, общий. Түшүнүктүү. Биз туура жоопту угабыз. Мыктыбек мырза, туура жооп. Жооп туура болмок. Эгерде гендик деңгээлде модификация айтылганда, мышыкка окшош будай эмес, будайдын ген деңгээлинде мышыктын гени аргындаштырылган. Бул чычкандарга инстинкт деңгээлинде мышык болуп көрүнөт экен. Будайдын келбети кадимки эле будай, эч кандай айырмасы жок. Мына көчөдө газондор бар.
Жөнөкөй чөптөн айырмасы жок, бирок уй жебейт. Эмнеге десе, ага ал чөп болуп көрүнбөйт. Ал аны чөп деп билбейт. Ошондой эле гендик деңгээлде. А ген билесиңер клетканын ичиндеги клетка жөнөкөй микроскоп менен электрондук микроскопко 2,5 миң эсе чоңойтулганда көрсөтүлөт. Демек, будайды кеминде 5 миң эсе чоңойткондогу операцияда аргындаштыруу болгон. Бүгүн ГМО деген сөз ушул гендик деңгээлде жүгөрүгө, сояга, будайга башка жаныбарлардын гени аргандаштырылат жана ал жаныбарларга, мисалы үчүн картошкага колорад кошул конбосун деп, картошканы жебесин деп. Картошка кадимки эле картошка, бирок анын генине чаян аргандаштырылат. Ал жанагындай курт кумурскаларга чаян болуп көрүнөт экен. Мына ошондон ал чаян келбетиндеги картошка эмес, же болбосо мышык келбетиндеги будай эмес. Негизинен бул жерде ген айтылып кетет да. Жок, мен келбетин тактыруу несеген айтып кеттим мен бул жерде. Мына капитан отурат, мышык келбетинде будай десем ооба деди. Мен ошону айттым. Мен будайдын жаңы кылкандары бар, ошону элестеттим эле да, ошол. Бул келбети өзгөрбөйт. Мүмкүн деп. Будайдын келбети өзгөрбөйт. Урматтуу билермандар, мен кошумча иретинде бир маалымат айта кетсем, Батыр Мадырахимовда бул вариант бар эле. Талкуунун ортосунда Батыр Мадырахимов ушул нерсени айтып өттү, Семетей мырза. Балким будайдын составына ГМОдон кошуп койсо ошону элестетип көрүнөт бекен деп айтып өттү Батырчы. Ушуну кармаш керек эле, Семетей мырза. Урматтуу алып баруучу, бир өтүнүч. Мен жана дурус аргындаштыруу деген сөздү улам таң улап атып өттү да. Мен ушул аргындаштыруу деген сөздү элге жайылыш максатында ГМО деген ушу аргындаштыруу сөзүнүн урматына мен ушул утушту командага берет элем. Ушул раундту? Ооба, ушул раундту. Макул. Бул сиздин ыктыярыңыздагы чечим болсо, биз буну колдойбуз. Коноктун бир ооз сөзүн биз сыйлайбыз. Мен алып баруучулук укугумду пайдалансам болот эле, бирок бул жерде Мыктыбек мырза ушул аргындаштыруу деген бул жерде албетте бул өтө чоң саясат, урматтуу билермандар. Бүгүнкү күндө биз жеп жаткан тамак аштагы маселе жөнүндө кетип атат. Мынаки мониторго назар салсаңыздар, мен сиздерге бир-эки элементин көрсөтүп коеюн. Мына ушул ГМО деген мына могу жерде сабиз, сабизге кадимкидей ГМО составы бар уколду берип жатат. Сабиз мисалы эмне дейли, коен, эгерде ушул колунда кармап турган шприцте карышкырдын бир ГМОсу болсо, коенго кадимки карышкыр болуп көрүнөт бул сабиз. А бул жерде дагы бир элемент турат, помидор. Дагы бир элемент, могу жерде мынакей бүгүнкү күндө бизде азырынча жок дейбиз, бирок Европа өлкөлөрүндө, балким Россияда мынакей без ГМО, ГМОсу жок, кадимкидей таза продукт деген бир элементтер бүгүнкү күндө ушундай изилеп, бул халал индустриясы буну изилеп бүгүнкү күндө жетишип атат. Ушул индустриясынын өкүлчүлүгүнүн жетекчиси катары Мыктыбек мырза ушунун үстүнө иш жүргүзүп атат. Биз индустрияга ийгилик каалайбыз бүгүнкү күндө Кыргызстанда. Биздин келечегибизге аябай керектүү суроо болду. Сурооңуз үчүн рахмат, Мыктыбек мырза. Жана коноктун өтүнүчү менен мен раундту эсепти өзгөртөм жана 4-3 эсебинде бул раунд билермандарга өттү. 4-3.